Мындайча айтканда, араб тили дин илимин алуунун чоң эшиги да. Ким дин илимин, ислам динин жакшы үйрөнөм деген болсо, жакшы билем деген болсо, араб тилин алып, Куран сүннөт түшүнүп амал кылат. Жок дегенде араб тилин үйрөнгөн же арабчаны үйрөнгөн адам жок дегенде Курандарды окуйт. Ошол менен Кудай Таалага жакындык кылып ибадат кылат. Ошондуктан ар бир мусулмандын колунан келген болсо, илим талап кылып араб тилин үйрөнгөн бул өтө жакшы нерсе. Даже кээ бир алымдар айтат, бул араб тилин үйрөнүү бул динден депчи, анткени динге жол да бул. Ошондуктан мусулман бир туугандарыма айтаар элем, жалкоолонбой, үйрөнүп, намыстанбай арабты үйрөнүш керек. Арабчаны үйрөнүш керек. Бул өзүн ким үйрөнгөн болсо өзү үчүн эле пайда, өзүнүн дини үчүн пайда, кийин аны илим катары башка бирөөгө жеткирет. Баягы илимдин ырахатын дагы, даамын да сезет да. Куранды окуп түшүнгөн болсо, аалымдардын сөздөрүн түшүнгөн болсо, сүннөттү түшүнгөн болсо, бул ошо адам баласы ошо менен рахаттанат. Жок дегенде тилди үйрөнө албаган болсо дагы, ошо араб тилин үйрөнүп, Куран окуганды так тажвид менен үйрөнгөн деңгээлге чейин билип алса, бул дагы жакшы. Албетте, араб тилин үйрөнгөн андан да жакшы, бирок ага мүмкүнчүлүгү жок болуп окуй албай калган болсо, анда жок дегенде араб тилин үйрөнүп, Куранды так окуган деңгээлге чейин тажвид менен үйрөнүп алыш керек. Эми биздин баарыбыз эле жаш балдар да эми азыр тең туштарчы. Анан өзүлөрү ушу илим жолунда салафи акыйдасында жүрүп, немени билишпесе, араб тилин билип, Куран окуганды билишпесе, бул негизи уят эле нерсе да. Сөзсүз үйрөнүш керек. Аллах субхана таала ошолорго ийгилик берсин.